Урматтуу замандаштар, жана Улукбек Карыбек уулунун посту боюнча бүгүнкү чыгып аткан жанагындай инцидент, эки жактан эки команда болуп жанагындай чыгып аткан тууралуу мен кайрылгым келди. Албетте Улукбегиним ал жакшы иштерди кылып аткандыр. Жолдо треножкаларга жерди туура эмес алып алган, ээ болгондорго жакшы иш кылып атат. Ал жагына мен тийишпейм, эчтеке деп айта албайм. Бирок бул маселе медицина, врачтарга тиешелүү болуп аткандан кийин мен чыгышыма милдеттүүмүн. Анткени кайсы бир врачтардын кесепетинен ал жанагы паракорчулук алды, жаман карап коюлуп, 1-2-3 жанагындай случайдын кесепетинен жалпы врачтар каралып аткандан кийин бул туура эмес деп эсептейм. Эми карап турсаңар, башка жакта жок нерселер бизде болуп атат. Ушундай врачтар жаман экен, коррупционер, паракор экен деп жанагындай туруп алып туруп журналистика, этиканын туура эмес пайдаланганына мен ушу Улукбегинимди колдогондорду кичине ойлонгула деп чакырып кетет элем. Бул кандай? Этика, бул курал, бул жанагындай журналист деген бул 4-чү бийлик деп айтылат. Журналисттердин куралы жанагындай операторский камера чоң курал болуп эсептелет. Ал оружиядан да жаман. Мына ушундай учурда жанагындай жерге барып, себепсиз эле талкалап кирип, жанагындай врачтарга такылдатып кире албай жүргөн врачтардын ушундай кесипчилигине жанагындай операция болуп отурган жакка кирер, бул журналистикага жатпайт. Жанагындай келип туруп сурактарын байкасаңар, ушул туура деп эсептейсиңерби? Мен сени алдыртып берем, сенден акча алдыбы, мен кайра тарып берем деген карательный орган болуп алганын байкап атабыз. Сен алдыңбы? Сен эле алган жок дедим элеги, сөзүңө тур. Сен деген эки сүйлөп атасың деп врачты отуруп кайда бир башка бир адам көзүнчө ылдый кылып, түштүктөрдө паш кылып атканы туура эмес. Сөзүнөн кармап эле жанагындай оружияны оозуна такап минткендей мынтык такагандай камера бул операторский. Ар ким сүрдөнөт, сөзүңөн жагылдың эми жооп бер деген бул туура эмес. Тастыктагыла, кармалдыбы? Силер муну кармалдыңар, врачтарга беседага чакыргыла, ал сен алдың деп эмес, ушундай дешип атат. Кандай дейсиң десеңер, чечилип врачтар айтып берет. Алар дагы адам, жок сен кармалдың, алдым деп айт деген бул туура эмес. ОПГ болуп кетип жөн эле тигиден алып буга берген бул бүгүнкү маселени чечпейт. Илгертен, изелтен эле белгилүү, Союз убагынан бери алып келатат. Сүйүнүч деген бар, кыргыз эли сүйүнчү берген, көрүндүк берген салт бар. Ооба, мен жана коррупционерлерди кайра эле колдоп атат деген ойдон алысмын. Дагы да айтам, коррупционер өзүнүн жазасын көрүш керек. Ошол учурда бүгүнкү күнү блогер, журналист, жанагындай билип билбей тарткандардын бүгүн кесип деген эң жакшы болгон, эң жакшы кесип бул мугалим. Жанагы врач деген сонун кесиптерди, ардактуу кесиптерди бүгүн тепселеп салган абалда турабыз. Мугалимдерге балдарды уруп койсуң, жаман өтүп койсуң, мугалимдерге азыр балдар укпай түкүрүп калган. Ушунчалык илим берип аткан жактан кесипти ылдыйлап тебелеп, бүгүн врачтарга ошол келди. Врачтар деген коргоого ээ болгон кесип. Душмандар согуш убагында ак халатчан врачтарды аткан эмес. Ал жан сактагыч деп душмандар аларды алпештеген, тийишкен эмес. Мынакей канча кечеги болгон случайда атышта Бакиевден жана кетсин дегенде врач келип туруп атыштарды токтотуу керек болсо. Кечеги келген вирус, коронавирус деген бала көргүздү го, врачтар тикесинен туруп берди го, ошону унутуп койдукпу бүгүн? Бүгүн эсибизге келбесек, эртеңки күнү биз таппай калабыз. Мынакей силер айтып атасыңар, врачтардын айлыгы көбөйгөн. Ооба, мен кече сыртта жүрүп келдим, көп жүрөм. Түркияда кыргыздар жүрөт. Ошол эле боор, бөйрөктү оштуруп жүрөт. Мыкты врачтар, керек болсо Саид Ислам деген атына чейин айтып берем силерге. Ар-Риядта операция кылып жүрөт. Мен айттым, Саид Ислам кел Кыргызстанга, айлыкты көбөйттү врачтар десем, ооба. Мен 50 000, 60 000 колго алам. Нагрузкасы супер көп.
мага 60 миң, 70 миң да жетпейт. Бул жакта 5 миң доллар берип, жатаканасы тамагын үчүн алып беришип аткан. Эмне үчүн барам деп, мына мен силерге айтып кетейин. Силер врачтарды айтып атасыңар. Бүгүнкү күнү врачтар кесиптеген жетишпей жатат. Нагрузка деген чоң. Эгерде карабай кетсе дагы айтасыңар, бирок ошол эле учурда бир күндө ошол эле педиатр болобу, гинеколог болобу, хирург болобу, 5 больной көргөндүн ордуна 15ти көрүп атат. Нагрузкасы менен айлык алганы жанагы. Дагы да айтайын. Ооба, мыкты врачтар бар бизде, жок эмес, аларды карабагыла. Силер керек болсо ошо сырттакка кетип аткан, Россия канчасы кетип атат. Ушул жерде врач болуп туруп, базарда сатып жүргөндөр канча. Кел жан сактагычтар, жан сактагычтар. Бийлик силерге айлык бербесе, биз чогултуп берели деп кайра колдоонун ордуна мынакей качырдык. Мен силерди эскертип атам, как врач, доктор катары, аксакал катары. Мен силердин атаңар катары түшүндүрөйүн. Мынакей эртеңки күнү духунчулөрдүн врачтардын эми күткүлө. Эртеңки күн чоң проблема. Кыргыз өнүкпөйбүз. Мугалимдерди өчүрдүк, врачты өчүрдүк. Алар кетет. Мына очередти болгонун көрөсүңөр. Операция мыкты жүрүп атат, врачтар мыктылары качып кеткен. Германия, Россия, Түркия, Арабияда жүрүшүп атат. Колдойлу кайра врачтарды. Алат. Ким алып атат? Бизге келип мына ошо кыргыз алып атса, эмне үчүн ичибизди күйүстөр? Француз, немис эмес го ал. Кыргыз экен го, өзүбүздүн кыргыздар өнүксүн, байысын. Каякта бир машина оштогондо, какой-то бир алкаш, машина оңдогон алкаш Костоправ 3 эсе бай жашап туруп, машина үчүн төлөгөндөн ичибиз ачышпайт. Кичине чөнтөгүбүздөн 5 миң чыгып калган үчүн ичибиз күйүп аткан азырлар мага атака кыласыңар азыр. Мени согуп баштайсыңар. Азыр коррупция сен акча деп акча. Ооба, акчасы жоктор өлөт турбайбы? Ооба, акчасы жоктор өлөт. Мен айтып кетейин, өлөт акча жоктор. Эмне үчүн? Ачкадан акчаң жок болсо ачка болуп өлөсүң. Мынакей витаминдер жетпей, иммунитет жок болуп, балдары өлүп атат. Суук тийип, кышында акча менен жылыта албай, үйүңдү өпкөсүнө суук тийип канчалар өлүп атат. Мынакей ызык, оокат, тамак, эт ала албай кымбаттап кеткен үчүн сен ден соолук начар болуп, социальный туберкулездер көбөйүп туруп өлүп атабыз. Ооба, акча үчүн өлөт. Өлүм келет. Өлөбүз ошондой. Дагы айтам, мага жазбагыла. Акча деген өлөт, акчасы жок. Мынакей роддомдо, сыртта коридордо калып тур. Аялдар тиги зулум болуп атат. Ага эркек, биз күнөөлүүбүз. Эркектер, күйөөлөр, силер күнөөлүүсүңөр. Аялдарыңарга условия кылып бергиле. Эмне үчүн коридордо жатыш керек? Алдын ала көргүлө. Ичкенде жегендин кирмеyi бар, чыкмайы бар дегендей, жанагындай ичиң катып калса геморрой болуп өлөсүң чыга албай. Андыктан урукту киргиздиңби? Чыкканын ойло. Балаңды ойло. Ошо сүйүнчү сурайт деп ошого бюджетти бекит. Жанандай көрүндүк сурайт. Кесарево болуп калсын, операцион врачка берем. Сүйүнүч, мага перзент, баа жетпеген перзентти берсин деп дуа кылып туруп, кайра сүйүнбөйлүбү? Той томолокко кетип атат го. Эс алганыңа кетип атат го. Мынакей машинанын бир запчасты оңуштурду эле 8 миң алды. 1 саат иштеп эле. Аларга эмне үчүн ичимиз оорубайт? Дагы да айтам. Ооба, жабыш бирөө алдыбы? Жакшынакай журналисттер, силер жана карательный орган болбой, бизде МВД, тиги прокуратура деген бар. Мынакей ГКМБ деген бар. Жакшынакай таптап туруп, жаштап кошуп тапшырып бергиле. Ошолор жазасын көргүзсүн. Эмне үчүн биз журналист, блогер болуп туруп жазасын карательный орган болушубуз керек? Канакей закон? Эмне порядок болот эми? Биз эч убакта ийгиликке жетпейбиз. Мугалим деген ардактуу кесипти тепселедик, врач деген ардактуу кесипти тепселедик. Эч убакта өнүкпөйбүз. Мен доктор аксакал катары айтып атам силерге. Көзүңөрдү ачкыла деп айтып атам. Улукбек айтат элем, эсиңе кел дагы. Былтыр мен эскерткем сана. Врачтарга тийишпечи деп. Канча деген мага чуркап келдик. Мен кызматка алчы деп, менен ала албайт экен бардыгын. Өкмөттүн жумушунан азыр начальник сен жаман карап койдуң десе кетем деген туру дейт бардыгы. Кантип кармайбыз? Мына дагы да болсо бийлик жардам берип айлыкты көбөйтүп аткандыр. Эми бүгүнкү күнү, эртеңки күнү очередь болгондо өзүңөрдөн көргүлө мен силерге эскерттим. Врачтарыбыз кетип атат. Мынакей мен билгенде 3 мыкты врач англисче үйрөнүп атат. Англисче үйрөнүп алып эле кеткен жатат. Сүйлөшүп коюшту уже. Арабский Эмират менен Саудияга кетишет, англисче үйрөнүшүп атат. Мыкты врачтар. Мынакей бөөрөк ооруштурган үчүн боороштон Индияга барып атабыз. Түрктөр да болсо жардам берип мына бүгүнкү больницаны кичине бийлик жардам берип атат. Сен жабыш министрге
Кел чыгалы дагы жакшынакай законго жардам бергиле. Минтип проблема чечпейт. Силерди ойлоп атат, проблема чечип туруп не дейт. Жанагынтип акча берип койгондор сүйүнүп аткандыр. Ал кайра биз эки жаат кылып кычаштырып койдук бири-бири менен, чалгынчылык кылып койдук. Экиге бөлүнүп атабыз мынакей. Ал алган акчасын эки эсе чыгым болот. Эми ошол врачтардын духун өчүрүп койгон, кантип алар бизге от души жардам берет деген суроо. Жардам берер, бирок бүгүнкү береч врач деген жок. Мен ушул жерден депутаттарга да кайрылып кетет элем. Келги закон кабыл алгыла. Ушу врачтарды коргоо, анын статусун коргоо деген закондорду кабыл алгыла башка жактагыдай. Россия, Германия башкадагылар врачтарды коргойлу. Бүгүнкү күнү мынакей, ушул случайдан кийин врачтардын кабинетине тээп кирип калат, соткасы барлар. Мен блогермин, мен журналистмин дегендер. Кантип окат кылабыз? Кантип мен окат кылам деген азыр мен ойлонуп атам ушул жерде. Жабышарсыңар мага, дагы да бирдеке дерсиңер, мен силерди эскерттим. Врач дегендерге тийишпегиле. Бул ыйык профессия. Тийишпегиле врачтарга. Анткени биздин жаныбызды врачтар алып келет. Жаныбызды суурганда да врачтын колунда болобуз. Кечип туруп өлүмгө мага справка берип врачтарга кайрылабыз. Алса кыргыз байы берсин врачтар. Бергиле, ичиңерди оорутпагыла. Анткени биз ден соолук эң баалуу, кымбат ден соолук менен күрөшөбүз. Мындайча айтканда, ден соолук үчүн оору менен күрөшөбүз. Оорубагыла, сак саламатта болгула. Эки жаат болбойлу, дагы да ошо келишимге келели. Улук кел, дебатка чыгалы экөөбүз. Ушу маселени ошобуз ортого салып туруп, жакшынакай жеткирели үстүнө. Ушундай дебат менен гана чечилет. Жакшы маселе менен врачты өзүңөргө тарткыла, айтып берсин, эмне көйгөйлөрү бар. Сен аласың деп болду. Тирешип калды, эми эки жак тирешип маселе чечилбейт бул жактан. Ассаламу алейкум.